Мажумаровду сыйлайм, мисалы үчүн өтө чечен, анан мындай бир тазалыгы менен. Тазалык дегенде уурдап алган, жеп алганда эч качан жабышкан эмес да. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев азыр болуп көрбөгөндөй душман арттырууда. Мындай оюн Facebook колдонуучусу Мирлан Дүйшөнбаев өзүнүн баракчасына жазды. Камчыбек Ташиев бали коррупция менен чындап күрөшүп жатат. Досунан өлкөнүн дагы кызыкчылыгын жогору койду. Жапаров Ташиев тандеминин арышы ишеним жаратууда. Ташиев азыр болуп көрбөгөндөй душман арттырууда. Бирок анын коррупцияга каршы күрөшү туура жол, элдин талабындагыдай тарыхый жол. Ийгилик аягына чыгарыңыз деп жазган ал. Булак Назар Ньюс Кейж. Бактыбек Калмаматов суракка чакырылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу Медиа Центр мультимедиалык маалымат агенттигине ишенимдүү булактар кабарлады. Калмаматов кайсыл иш боюнча суракка чакырылганы азырынча белгисиз. Эске салсак, Бактыбек Калмаматов жогорку кеңештин 5-чакырылышында Ата Мекен партиясынан депутат болгон. Булак Медиа Центр Кейж. Өлбөстөлөрдү капканга түшүргөн эки достун керемет саясаты. Эркебаев. Кайран элим. Черик кылым бийлик башына келген башкаруучулардан азап чекти. Кордолду. Айласы кетти. Мамлекетибиз тонолуп, кут береке качты. Карызга акча алып аны жейишти. Суда, грант, гум жардамдарды жана башка кемиришти. Жебегени катуудан темир, жумшактан колтугунун жүнү эле калды. Аргасы кеткен эл тентип, жашоо үчүн күрөшүп, сыртка чыгып кетишти. Калган элибиз жараткандан суранып куткаруучу издешти. Эл үнү жаратканга жетип, октябрь шамы үмүт берди. Элдин канын соргон метелер, өз элин мыйзамдуу тоногон рекеттер, жердин кутун качырган каракчылар, жеп тойбогон ач көздөр, каарданган элдин күчү менен куулду. Элибиз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдей сүйгөн уулун бийлик башына алып келди. Бирок кан соргуштары жөн эле жатып берген жок. Жанталашып, жылуу орундарын бергиси келишпей, укмуштуудай каршылык көргөзүштү. Гүлдөгөн Кыргызстанды өткөзүп бергенсип, 3 күн иштей элек Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке сын айтышып, бийлигин сактоо аракеттерин кылышты. Булардын даремети канча экенин президенттик шайлоо көргөздү. Мыкты лидерге суусап турган эл 80% добуш менен Садыр Нуркожоевичти шайлашты. Камчыбек Кыдыршаевич метелерди, колу туткак урууларды, эл рызкысын жеген келемиштерди камап баштады. Алар тарапкерлерин көчөгө алып чыгып, жумурткадан кыр издешип, ар кандай ультиматумдарды коюшуп, иштегенге жолтоо болуп жатышты. Ичке чыккынчылардын кесепетинен Баткенде согуш болуп, 36 жердешибизден ажырап кан жутуп жатканда, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө коркунуч болуп турган учурда ички душмандар Ак үйгө чабуул да жасап көрүштү. Элдин жараткандын каргышына калган жексурлардын максаттары ишке ашпады. Ошондой тоскоолдуктар болуп жатса да, эки дос демилгени колго алып, ички сырткы душмандарга туруштук берип, тынчтыкты орното алышты. Мына эми кандай керемет саясат башталды. Өлбөстөлөр капканга түшүп, жегендерин кусуп баштайт. Тоногондорун ордуна коюшат. Канчалаган адамдардын башын жеген көмтөр чечилип жатат. Чек ара маселеси ордунан жылды. Эл күткөн Ош коогалаңы 7 апрель Дача суу каргашалары иликтенип баштады. Экономикалык ири долбоорлор ишке ашканы турат. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун ушундай ийгиликтүү жана чечкиндүү кадамдары менен өзүн оппозиция сезген акылдуулардын айтарга сөзү калбай, ооздору жабылып отурат. Урматтуу эл журт, мамлекетибизди ичи сасык бузукулардан улуу жараткан сактап турса, жакынкы жылдарда өсүп өнүгүү жолуна түшөбүз. Биз кыргыздарда өнүккөн өлкөдө жашаганга укуктуубуз. Ал үчүн бир болуп, бир тууга биригип, Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичке жардам берели. Алардын саясатын колдоп, жамандык издей бербей, мүмкүнчүлүк түзөлө. Тынч өлкөгө кут түшөт, ынтымактуу элге береке кирет. Шүкүрбек Эркебаев. Булак саясат Кейж. Чукул кайрылуу.
Кыргызстандын аймагында жайгашкан Тажикстандын Варух анклавындагы элдердин, жергиликтүү калктын курал көтөрүп, мындай даярдыктарды өткөзүү биз үчүн абдан кооптуу. 2 күндөн бери бир гана Варухта эмес, Тажикстандын Хатлонский областында абдан катуу күч алып жатат. Урматтуу улуттук коопсуздуктун жетекчиси Камчыбек Ташиев кече кетирген катачылыктардын, кемчиликтердин баарын жоюп, тез аранын ичинде алдын алып, баткенде аскердик техниканы жана аскерлерди күчөтүүнү талап кылабыз. Бул видео качан чыккан, кандай максатта чыккан жана бул окуялар качан болгон баарын тактоо керек. Тажикстандын кезектеги провокациялык аракеттери көрүлө баштады. Интернеттен ар кандай маалыматтарды бир топ YouTube каналдар аркылуу таратууда. Алардын ичинде азыркысы да, мурдакысы да бар экен деп соц тармактын активдүү колдонуучусу, жарандык активист Элбек Хабибуллаев жазып чыкты. Акылбек Жапаров экономика жана финансы министри болуп тайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 11 апрелинде референдум аркылуу кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренесинин негизинде Жапаров Акылбек Үсөнбекович Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финансы министри болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Булак Назар Ньюс Кейджи. Садыр Жапаров иш сапары менен Туркияга барат. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Туркияга барышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Азырынча Жапаров Туркияга качан барары тууралуу так маалымат жок. Иш сапар боюнча Маданият министри Кайрат Иманалиев менен Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Дугандын жолугушуусунда маалым болгон. Министр өз сөзүндө дипломатия менен Маданият министрлигинин миссияларынын окуруштугун, алардын ишмердүүлүгүн, эки мамлекеттин достугун чыңдоого багытталгандыгын белгилеп, эки өлкөнүн элдерин бириктирүүчү көпүрөнүн бири экендигин кошумчалады. Сүйлөшүүнүн башында министр элчиге ушул жылдын апрель айында Туркия Республикасына жасаган иш сапарында Маданият жана туризм министрлигинин, ошондой эле спорт жана жаштар министрлигинин жетекчилиги менен жолугушуу жөнүндө маалымдады. Ошондой эле тараптар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, тактап айтканда Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар жаатындагы кыргыз-түрк кызматташтыгынын чыңдоодогу өз ара аракеттенүүнүн мындан аркы багыттарын белгилешти. Булак Ренкейджи. Мээрбек Мискенбаев Асылбек Жээнбековдун агасы жакында качып кетпесе камалат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев Facebook баракчасына жазды. Сокенин тагдыры кийинкилерге сабак болсун. Мындан бир канча күн мурун президентке кайрылуу жасап, андан кийин Сооронбай Жээнбеков, энеси Асылбек, алардын үй бүлөлүк кланынын үстүнөн бир канча жерлерге арыз менен кайрылгам. Буйруса жемишин бере баштады. Асылбек Жээнбеков төрөбайлар камалганын окуду. Агасы да жакында качып кетпесе камалат. Кумтөр мыйзамсыз баюу иштери, бул чети гана. Дагы толгон токой кылмыш иштери бар. Тергелип жатат дейт Мискенбаев. Булак Аргумент Кейджи. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастан Жумабеков УКМКга сурак берип чыкты. Жумабеков да башка кесиптештери сыяктуу кумтөргө байланыштуу суралган. Ал ЖМК өкүлдөрүнө маалымат берүүдөн баш тартты. Эске салсак, кумтөр боюнча кечээ депутаттар суракка алынып, айрымдары камалган. Булак Медиа Центр Кейджи. Бабанов УКМКнын тили менен айтканда кармалдыбы же камалдыбы Айтор Ташиевди дагы алдап койбойт бекен я. Бабанов дагы кумтөр боюнча суракка чакырылды дегенибиз менен камалып, жеп ичкенин кусабы же дагы элди алдап суудан кургак чыгабы деген маселе бар. Дегенибиз Бабановдун кызарган жерди үзүп аларын, ал турсун парламентке келип алгандан кийин партиялаштарын сызга отургузганын, Өмүрбек Бабанов да баарынан кызыкчылык жогору турарын, аны жакындан билгендер аңыз кеп кылып айтып жүрүшөт. Бабанов жеке кызыкчылык үчүн бүтүндөй талас элинин ден соолугун, жерин тобокелге салып, Атамбаевдин тилин таап, ортомчулук милдетти аткарып, жер үй алтын кенин Орусиянын миллиардери Муса Бажаевка $100 миллион бердирип, Кыргызстанды 1% үлүшү жок калтырууга жетишти.
Ошондон бери аны мактагандардан да андан кооптонгондор көбөйдү. Эми Кумтөргени боюнча камакка алып, кантип Кыргызстанды жер үйдө үлүшсүз калтырганы боюнча да сурак жүргүзүп, жеп ичкенин костурушса, азыркы бийлик тарыхта алтын тамга менен калмак. Баса, алдаган жагынан алдыга ат салдырбаган Ботик, УКМКнын тили менен айтканда, кармалдыбы же камалдыбы Айтор Ташиевди дагы алдап койбойт бекен я. Булак Назар Ньюс Кейджи.